Кечээ депутаттар Руслан Казакбаев, Каныбек Иманалиев парламент жыйынында өкмөттүн өндүрүштү ишке киргизүү жөнүндөгү токтомун Казакстандан көчүрүп алганын айткан. Жыйындын жүрүшүндө депутат Каныбек Иманалиев Абылгазиевди жарга такап, алар алып келген токтомдогу ор койгон кемчиликтерди тизмектеп берип, Кыргызстанда жок нерселерди иштетүү токтомуна алып келгенин ашкерелеген. Экинчи жана Руслан Казакбаев айтып кетти, токтомду жазганда да ылайыктап жазбайсыздар. Биринчи пунктта биринчи майдан баштап иштей турган экономиканын тармактарын жазсыздар да, химический промышленность Кыргызстанда барбы? Машиностроение Кыргызстанда барбы? Приборостроение Кыргызстанда барбы? Анда жазып коела, кораблестроение, ядерлик согуштарды чыгаруу, атомдук куралдарды чыгаруу, космостук өндүрүштү чыгарууну биринчи майдан баштап улуктап беребиз деп. Бул Казакстандан көчүрүп алгандар киши жашырбайсыңарбы? Ал дагы тизме боюнча Каныбек Капашевич. Мындай курсагын той кылсаң да эменин өнөр жайынын классификациясы боюнча ошол жана химия промышленность деме өнөр жайынын бир эле элементин чыкса, ошол да химия өнөр жайынын бир тармагы болуп эсептелет. Аны биз кайсы өнөр жай бар, кандай бар, анын тизмени сизге берели, анын баары. Машиностроение айтып бериңизчи, Кыргызстанда машиностроение 2 заводду айтып бериңизчи. Биздин экономиканы баккан 4 тармак: соода, төйлөө, курулуш, текстиль. Ушул 4-өө биринчи майдан баштап иштеш керек. Ушул 4-өө биздин ички экономикалык структуранын 70% берет. Соода, төйлөө 50%, курулуш 13-17% и текстиль. Силерге биз эмесин тизмесин баарын берели, кайсы компания кайсы тармакта иштейт, кайсы көрөбүз. Катасын моюнга алуунун ордуна өкмөттүн пресс катчысы Адилет Султаналиев андай эмес деп 24 KG агенттигине билдирүү жасап, Иманалиевге тийишип өтүптүр. Айрым маалыматтарда бул билдирүүнү Абылгазиевдин бажасы Иманкадыр Рысалиев жазып бергени айтылууда. Буга чейин өкмөттө жыйын куруп, КТ Мобайл чуусунан кулагы көрүнүп калган Рысалиев бажасына болушуп чыктыбы. Ошондо Рысалиев дагы эле өкмөттү каалагандай калчап, жеңичинен башкарып жатабы. Кыңыр иш 40 күндө билинет демекчи, өкмөттүн кемчилиги 40 саатка жетпей билинип калды. Тагыраагы депутаттар айтып жаткан токтомду өкмөт расмий сайтына жайгаштырат. Бирок ошол документтеги республики Казакстан деген сөздү Кыргызстан деген сөзгө алмаштырып коюуга жарашкан эмес. Ушунун өзү кыргыз өкмөтүнүн токтому казак өкмөтүнүн токтомунун көчүрмөсү экенин далилдеп турат. кызматыңарды тапшырып кеткенчи туура көрсөңөр, тарынбагыла. Эгер колуңардан келбесе жасабагыла. Ушундан кийин өкмөт коомчулуктан кечирим сурайт деп көпчүлүк күтүп отурган. Тескерисинче өкмөт кайрадан маалымат таратып актанууга киришти. Алардын маалыматы боюнча алгач токтом кыргыз тилинде даярдалып, анан Google'га салып которгондо Кыргызстан деген сөздүн ордуна Казакстан деп которулуп калыптыр. Бир документти эптеп жаза албай, күнөөнүн баарын Google'га түртө салган өкмөттүн жообуна арга жок күлөсүң.